Жыл мугалим сынагы жалпы облус боюнча ар бир райондон келген 8 мыкты мугалим катышты. Сынакта катышуучулар 2 күн билим жаатында таймаш өткөрүп, тажрыйба алмашып, билим казынасын дагы жакшы жакшы шарт түзүлдү. Ар бир иштин өзүнүн жыйынтыгы болуш керек. Жана ал мугалим балдарга кандай сабак берип атат, ошону сынак алдында биз көрсөтө алышыбыз керек да. Бул жылында эле боло турган сынак, биринчи этабы бул мектеп ичинде болот. Өздөрүнүн мектептен чыккандар район арасында болот. Район арасында өткөрүлгөн сынакта жеңүүчүлөр ошо областтык сынакка келип катышат. Мугалимдер арасында билим таймашын өткөрүү менен заманбап, кесипкөй агартуучуларды даярдап, келечекте мыкты окуучуларды тарбиялаганга жакшы мүмкүнчүлүк. Андыктан дээрлик бардык мугалимдер мындай сынактарды байма-бай агартуучуларды шыктандырат. Бүгүнкү биздин ушул кароо сынакка жалаң жаш кадрлар тартылыптыр. Эң жашы, эң кичинекей 22-23 жашта болду. Бирок ошого карабастан бардыгынын тең методикалары мыкты болду. Анткени окуучулар менен мурдагы биздин баягы салттуу сабак катары колдонулуп келе жаткан сабактын баары унутта калып, жалаң жаңы методикаларды колдонушту бул жерде. Интерактивдүү доска менен өтүү бүгүнкү күндө бизде бир чоң жакшы жолго түшүп келе жатат. Ана мени эң бир кубанткан нерсе ошо жаштардын жаңы технология, заманбап техникаларды колдонуп, бүгүнкү балдарды кандайдыр бир мындай бир биздин бүгүнкү күндөгү баягы талапка ылайык, заманга ылайык балдарга сабак берип, тарбия берип, бүгүнкү өтүүсү бизди өтө кубандырды. Кубанычы койуна ортой сүйлөп жаткан мугалим, ошонун менен жоопкерчилиги дагы чоң экенин мойнуна алып, жалпы Сары Өзөн элинени республикалык деңгээлде мыкты коргой алсам дейт. Мени колдогон жетекчим, мени колдогон коллективим болду. Мени колдогон үй бүлөм болду, түшүндү, бошотту үйдүн тиричилигинен. Толуктурду, балдарымды караган кишилер чыгып атты. Ошентип ар тараптуу колдоонун натыйжасында жоопкерчилигимди, үмүттөрүн актап, ишеничтерин актап келатам, Кудай буйрса. Эми бүгүнкү күндө сыймыктанып атам, сүйүнүп атам, бирок ошол эле учурда чоң жоопкерчилик мойнума илинип атканын сезип турам. Кудай буйрса, алдыда эми республикада биздин Чүй областынын намысын татыктуу коргоп берсем экен деп бүгүндөдөн баштап жоопкерчиликти мойнума алып атам, Кудай буйрса. Мугалимдер арасында облустук сынак жыл сайын өткөрүлөт. Негизги максат окуучулардын билим сапатын жаңылап, заман талабына ылайык мугалимдердин кесипкөйлүгүн арттыруу. Бул сынакта мугалимдер билим деңгээлин, заманбап техниканы бат өздөштүрүп, ошол эле сапаттуу билим берүүсү текшерилди. Арген Мажитов, Чыңгыз Сыдыков, СТВ.